Бүгін Қырғызстандың эки дос башкаруу системасы кулады. Күтүүсүз жерден Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы кызматынан бошотту. Мындай кадамын Жапаров өлкөнүн биримдигине доо кетирбөө максатында деп түшүндүргөн. Аны менен гана тим болбой, президент УКМК төрагасынын 3 орун басарын жумуштан алып, ал эми чек ара жана мамлекеттик күзөт кызматын УКМКнын карамагынан чыгарды. Көпчүлүк муну президент алдыда келе жаткан шайлоодо Ташиевди атаандаш катары көрөрүнүн далили десе, кейбирлер муну бул эки достун ортосундагы сыр болушу мүмкүн дейт. Спикер да кызматтан кетет деген сөздөр чыгып, жогорку кеңештин басма сөз кызматы бул маалыматты четке какты. Ал эми президенттик шайлоо жөнүндө сөздөр уланууда, бул окуялар кандай болду, эмне үчүн болду? Алдыдагы мүнөттөрдө сиздер менен чогуу талдайбыз. Сиздер да пикириңиздер менен комментарийде бөлүшүп, лайк басуу аркылуу бизди колдосоңуздар болот. Ал эми студияда адаттагыдай эле мен Периза Сайтбурхан, саламатсыздарбы? Бүгүн баарына күтүүсүз жерден Камчыбек Ташиевди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызмат ордунан бошотуу тууралуу жарлыкка Садыр Жапаров кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчысынын басма сөз кызматы кабарлады. Анын себебин президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов мындай түшүндүргөн. Анын айтымында президент Садыр Жапаров өз чечимине кыскача гана комментарий берген. Биринчиден, мен бул чечимди мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн, коомдогу, анын ичинде мамлекеттик органдардын ортосундагы ажырымды алдын алуу жана тескерисинче биримдикти чыңдоо максатында кабыл алдым. А бирок андан соң бул президенттин комментарийи Ташиев биримдикке доо кетирди беле деген суроолорду жаратып, соц тармактарда жана саясий активисттер тарабынан талкууга түшкөндөн кийин кечирээк басма сөз катчысы бул боюнча түшүндүрмө жарыялоого аргасыз болгон. Ал түшүндүрмөсүндө кечээ президенттик шайлоонун быйыл өтүүсүн талап кылган 75 мурдагы өкмөт башчылары, коомдук ишмерлер кол койгон каттын автору деп аталган Бекболот Талгарбеков Камчыбек Ташиевдин атын жамынып маалымат тараткандыгы айтылган. Президент Садыр Нуркожоевич коомчулукта, анын ичинде мамлекеттик түзүмдөр ортосунда да бөлүп жарылууга жол бербей, тескерисинче биримдикти чыңдоо максатында кабыл алдым дегенде Камчыбек Кыдыршаевичти айткан жери жок. Кеп Камчыбек Ташиевдин атын жамынып алып, жогорку кеңештин депутаттарынан баштап, коомдук ишмер, интеллигенция өкүлдөрүнө чейин телефон чалышып, генерал жака өткүлө, буга кол койгула, мындай кылалы, тигиндей кылалы деп ар кимди ар кыл аракеттерге шыкактап, бул аракеттери менен коомчулук ичинде, анын ичинде жогорку кеңеш өңдүү мамлекеттик түзүмдөрдөгү жооптуу кызматтагылардын арасында начар жагдайдын жаралышын шарттаган Бекболот Талгарбеков, Эмилбек Узакбаев өңдүүлөр жөнүндө сөз болууда. Эгер ал 75 адам жана дегеле кайсы бир адамдар Ташиевдин атын жаманса, анда эмнеге жоопкерчиликти президент Ташиевдин өзүнө жүктөдү, маалымат жок. Же чын эле ошо президенттик шайлоонун быйыл өткөрүү жөнүндөгү кептер Ташиевдин колдоосу менен чыгып жатты беле деген да суроолор жаралат. Ал эми бул эки достун ортосундагы достукка доо кетти деген теорияны тастыктаган дагы бир нерсе, бул чечим чыкканда Камчыбек Ташиев Кыргызстанда болбогондугу болду. Ал азыркы кезде Германиянын Мюнхен шаарында медициналык дарыланууда жүрөт. Жана анын тарапташы регион телеканалынын жетекчиси Өткөрбек Рахмановдун айтуусунда Ташиев кызматтан алынгандыгы жөнүндө маалыматты жарлык чыккандан кийин гана уккан. Ал эми Камчыбек Ташиев өзү келерки шайлоолордо Садыр Жапаровду колдоорун дайыма айтып келген. В 2027 году, когда будут президентские выборы, я не буду баллотироваться. Я буду поддерживать нашего уважаемого президента Садыра Владимировича, так как он юридически имеет право еще 2 раза баллотироваться, то есть на 2 срока баллотироваться по новой конституции. Так? Я очень надеюсь, что наш народ также данное наше решение поддержит, так как есть очень много мегапроектов, начатые Садыром Владимировичем. Ни один президент до сегодняшнего дня, после обретения независимости, таких больших мегапроектов не взялся и не реализовывал. Так? А Садыр Владимирович взял за эти проекты, смелости набрался и сейчас начинаем реализовывать. Каким образом жизнь изменилась при Садыре Владимировиче, народ, наверное, сам скажет, я не буду здесь рассказывать, там времени терять. Естественно, жизнь улучшилась на лучшую сторону. Муну саясий талдоочулар кандай баалагандыгы боюнча айта турган болсок, Борбор Азия боюнча эксперт Тимур Умаров Ташиевдин кызматтан кетишин, Жапаровдун саясий режиминин туруктуулугу үчүн
эң начар сценарий деп атаган. Анын айтымында Жапаров Ташиев системасы шайлоо алдындагы алсырай баштаган жана буга Садыр Жапаровдун чечимдери себеп болгондугу айтылат. Жапаров башында Ташиев менен болгон достугуна таянган. Анын негизги аткаруучу катары ролу жана кеңири ыйгарым укуктары анын лидерлик амбицияларын ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүнүн жоктугун компенсациялайт деп ойлогон. Бирок Кыргызстандын акыркы тарыхында көп кездешкендей президент туура эмес адамды колдогон окшойт жана анын көз карашы боюнча бул режимди колдоо системасы режим 2027-жылдагы шайлоодо өзүнүн бийлигин жаңыртууга даярданып жатканда алсырай баштады. Ал эми саясат талдоочу Эмилбек Жораевдин пикиринде Ташиевдин кызматтан кетүүсү күтүлгөн нерсе болгон. Ал эми аны тездеткен нерсе дал ошол президенттик шайлоо жөнүндөгү кептер болгон. Бирок ошол эле учурда бул эки дос тандеминин 5 жылдан ашык убакыт иштөөсү өзү эле чоң жетишкендик деп белгилейт. Ташиевдин кызматтан алынышы жакындап келаткан. Күтүлгөн нерсе болчу. Шайлоо жакындаган сайын Конституциянын алкагында талашка түшкөн шайлоо мөөнөтү маселеси ал чечимди дагы шаштырды. Бирок кантсе да эртеби кечпи мындай чечим орун алмак. Эки достордун достугу канчалык бекем болбосун, саясатта, өзгөчө мындай эң жогорку деңгээлдеги саясатта мындай тандемдин өз мөөнөтү болот. Узун эмес, кыска болот каадасынча. 5 жылдан ашкан тандем өтө узак, бекем тандем болду. Мындан ары ар кандай варианттар баары ачык болушу мүмкүн. Эң негизгиси эки тарап тең жоопкерчилик менен ар кандай тобокелчиликтерди эске алып, ырааттуу, конструктивдүү түрдө бул эпизоддон ары чыгып кетүүсү зарыл. Өздөрү так ушул экөөнүн тандем күчү менен орноткон жетишкен стабилдүүлүктү бекем кармоого биринчи орунда кызыктар болуусу зарыл. Эки лидерге тең баа берилүүчү убакыт келет. Бүгүн эмес, көп жетишкендиктер болду. Аны токтоосуз кубулжутуп айтып жатабыз. Акыркы кездерде такыр эле токтоосуз шайлоо толугу менен башталган сыяктуу. Кантсе да эң орчундуу, салмактуу, системдүү жетишкендиктер так ушул эки дос бийлиги делген тандем күчү менен болгондугун моюнга алуу зарыл. Саясаттануучу ошондой эле эки достун аша чапкан аракеттери азыр талкуулоодо конструктивдүү болбойт. Анткени ал кайсы бир кызыктар тарапка күчтөрдүн ишине жарап калуусу мүмкүн. Ошондой эле ал депутат болуу бир аз кыйындачу болуп калды. Эми талтайган позицияны кармануу мындан ары оорго турат го деген пикирин билдирген. Камчыбек Ташиев 2020-жылдагы октябрь окуясынан кийин ошол эле жылдын 16-октябрында УКМКнын төрагасы болуп дайындалган. Ал бул кызматка келгенден кийин коррупция жана уюшкан кылмыштуулук топко каршы күрөш жарыялап, Кыргызстандын кирим чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Көлбаев 2023-жылдын 4-октябрында Бишкекте УКМКнын атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Операциядан кийин Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет уюшкан кылмыштуу топторго кеңири масштабтуу кысым жана көмүскө таасирлерден тазалоо жөнүндө билдирген. Акыркы жылдары комитет кылмыштуу топтордун лидерлерин камакка алуудан тартып, мыйзамсыз активдерди тартып алууга чейин ондогон чуулгандуу операцияларды жүргүзгөн. Бийлик жалпысынан 350 миллиард сомдон ашык каражат кайтарылгандыгын ырастап келет. Ошол эле учурда Камчыбек Ташиев мындан ары эч кандай көзөмөлчүлөр жок жана бизнес кылмыштуу кысымдан бошотулган деп жарыялаган. Бул билдирүүлөр кеңири цитаталанып, ал эми Кустуризация компаниясы Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын саясий имиджинин бир бөлүгүнө айланган. Компаниянын алкагында коррупция жана паракорлук боюнча жогорку кызматтагы адамдар жана парламент мүчөлөрүнүн камакка алуулары ишке ашкан. Андан сырткары ал чек ара кызматын УКМКнын көзөмөлүнө өткөрүп, Тажикстан менен ошондой эле Кыргыз-Өзбек чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияны өзү жетектеген. Ал эми 2022-жылдын 1-сентябрында Ташиевке мамлекетке жана элге сиңирген өзгөчө кызматы үчүн Кыргыз Республикасынын баатыры, жогорку сыйлыгы жана ак шумкар атайын төш белгиси ыйгарылган. 5 жылдан ашык көп жолу эки достун ортосунда ажырым болуп жатат деген сөздөргө карабастан, Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев бул сөздөрдү төгүндөп келишкен жана бул башкаруу эки дос доору деп аталып калган. Экөөнүн мамилеси көптөн бери бири эле саясий мезгилде бийликке келген, эки таасирдүү инсандын ортосундагы союз катары кабыл алынып келген. Алардын кызматташтыгы бийликтин архитектурасын жана коопсуздук милдеттерин бөлүштүрүлүшүн аныктаган. Бул достук деген сөз ыйык сөз. Достук бул акча менен, бийлик менен, байлык менен ченелбеш керек. Достук бул жүрөк менен ченелиш керек. Сенин жүрөгүңдөгү жалының менен ошол досуңдун жүрөгүн жылыта алсаң, ошол достук. Ташиев менен биз 2005-жылы бир мандаттуу округдардан депутат болуп келгенде таанышып чоң иштешип калганбыз.
Ошондо эле мен Ташиевдин мындай жүрөгү таза, мекенчил, эл үчүн, жер үчүн, мамлекет үчүн күйгөн бала катары мындай адамды бир сүйлөшкөндө эле билип койсоң болот. Мындай баарлашып келгенде эле. Мен ошон үчүн 2005-жылы дос болгонбуз. Ошол күндөн ушул күнгө чейин биз үй бүлөбүз менен чай ичип катышабыз. Садыр мен үчүн мен жакшы көргөн, ушул өмүрдө тапкан жакшы досум. Биз Камчыбек Кыдыршаев Ташиев экөөбүз эле эмес, үй бүлөбүз менен, бир туугандарыбыз менен, баягы орустар айткандай, отту да сууну дагы бирге өткөнбүз да. Огонь и воду прошли деп коет го, ошол сыяктуу бардык жамандык, жакшылыктардан биз бирдей өткөнбүз, баарын билебиз. Бүгүнкү мамлекетибиз кыйналып турган маалда, бүгүн мына коррупция менен күрөштүп атабыз. Социалдык проблемалар деп атабыз. Чегара проблемасы деп атабыз. Кыргыз кыйналып атат, качан алабыз деп атабыз. Ким оңдой? Садырдай балдарыбыз оңдой тургандар. Элимдин жеримдин байлыгы деп, чындыкты сүйлөймүн деп, чындыгы менен Садыр деген досум деп Садыр деген досум. Ошол досум чыгарып алышым керек. Урматтуулар, бүгүн Садырдын астына мамлекетибизdir. Ертеңден Садырга барып президент кылабыз. Бизде ошо Кыргызда уже илгертен каныбызда бар да. Экөөнүн ортосуна от жагып, анан ортодо башка бирөөлөр бир келип, ошонун бийлигине жетип калса, же мен отурган креслого илинип калсам, же такыр эле башка жерге бир барып калсам деген ушундай бир от жагуулар аракеттер болот да. Бирок анда баары бир майнап чыкпайт, анткени бул достугубуз биздин экөөбүздүн жеке эле кызыкчылыгыбыз үчүн эмес, биз мамлекетибиздин, элдин кызыкчылыгы үчүн ушул достугубузду колдонобузду алып башканбыз. Биз Садырбыз ойлогон, мурдаган ойлогон, элибизди көзгөртөбүз, элибизди жутууда кызмат кылабыз, мамлекетибизди башкача кылып түзүп, элдин Кыргызстандын кадыр-батын көтөрүп, элибизди жакшы жолго жеткизебиз деген тилегибизди жеткиребиз деп ойлойм. Президент Камчыбек Ташиевди гана кызматтан алып тим болбой, анын 3 орун басары Даниэль Рысалиев, Курманбек Авазов, Элизар Усмановдорду да кызматтан алды. Андан сырткары президенттин башка жарлыктары менен чек ара кызматы жана мамлекеттик күзөт кызматы УКМКнын көзөмөлүнөн чыгарылган. Ошондой эле бүгүнкү жаңылыктарда төрага Нурланбек Тургунбек уулу кызматтан алынышы мүмкүн деген да сөздөр тараган. Маалым болгондой, бул маселе жетекчилик деңгээлинде жана жеке фракция деңгээлинде талкууланган. Бир нече депутаттар парламенттин төрагасы Туркиядан кайтып келгенден кийин кызматтан алынышы мүмкүн экендигин ырасташкан. Бирок азырынча расмий сүйлөшүүлөр боло элек. Бул сөздөрдү Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы четке каккан. Ал эми президенттик шайлоо боюнча сөз кылсак, юристтер арасында да бул тема кызуу талкуу жарата баштады. Юрист Татыбүбү Эргешбаева Кыргызстандын президенттин иш мөөнөтү боюнча расмий түшүндүрмө берүү үчүн Конституциялык сотко кайрылып, 11 февралда бул маселе боюнча Жогорку Кеңешке Конституциялык сотко апелляциялык арыз менен кайрылуу өтүнүчү менен кат жазаарын кошумчалады. Эскерте кетсек, Садыр Жапаров 2021-жылы 10 январдагы президенттик шайлоодо утуп чыгып, 28 январда расмий ишке кирген. Президенттик шайлоо өткөн учурда мурдагы Конституция иштеп турган. Ал баш мыйзамда президент 6 жылга бир эле мөөнөткө шайлана алат деп жазылган. 9 февралда мурдагы премьер-министрлер, парламенттик экс-депутаттары, саясатчылар жана коомдук ишмерлер болуп, 75 адамдан турган топ президент Садыр Жапаровго жана Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна кайрылып, жакынкы убакытта президенттик шайлоо өткөрүүгө чакырган. Ал эми адвокат Алайгүл Токтакунова Кыргызстандагы мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо бир гана учурда мүмкүн экендигин билдирди. Эгерде азыркы мамлекет башчысы өз ыктыяры менен кызматтан кетүү жөнүндө арыз берсе, Конституцияга ылайык мөөнөтүнөн мурда шайлоо Жогорку Кеңеш тарабынан президенттин кызматтан кетишкенинен 1 жумадан кечиктирилбестен дайындалат жана 3 айдын ичинде өткөрүлүшү керек. Конституциянын 69-беренеси азыркы президенттин ыйгарым укуктары жаңы шайланган мамлекет башчысынын кызматка киришүү аземи менен токтотулат. Жогорку Кеңештин регламентинин 133-беренеси өз ыктыяры менен кызматтан кеткен учурда ыйгарым укуктар парламентке жазуу жүзүндө кызматтан кетүү жөнүндө арыз берилгенде же коомдук билдирүү жасалганда токтотулат. Конституциянын 74-беренеси мөөнөтүнөн мурда кызматтан кеткен учурда Жогорку Кеңештин төрагасы жаңы президент шайланганга чейин убактылуу кызматын аткарат.
Талайгүл Тоқтақанова Қырғыз Республикасында президенттер Аскар Акаев менен Сооронбай Жээнбековдун мөөнөтүнөн мурда кызматтан кетүү процесси башталгандыгын эске салган. 2020 жылы акыркысы өзүнүн кызматтан кетүүсүн ачык жарыялап, парламент анын кызматтан кетүүсүн расмий түрдө бекитип, мамлекет башчысынын милдеттери убактылуу спикерге өткөрүлүп берилген. Ал дагы кызматтан кеткен, бирок ал баса белгилегендей азыркы кырда ал башкача. Азыркы президент дагы эле кызматта жана анын мыйзамдуу мөөнөтүнүн аягына дагы 1 жыл калды. Эгер ал өз ыктыяры менен кызматтан кетүүнү чечсе, дароо кетип, анын ордуна шайлоонун жыйынтыгын күтүп, кийинки мамлекет башчысы кызматка келгенге чейин ыйгарым укуктарын сактап калгысы келиши мүмкүн. Бүгүн 10 февралда Жогорку Кеңештеги министрлер кабинетинин өкүлү Алмазбек Абытов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башчысын кызматтан кеткен Ташиевдин комитеттин төрагасы Курманкул Зулушевго мурда күн тартибинде жок болгон 2 мыйзам долбоорун кароо өтүнүчү менен жазган катын окуп берди. Мыйзам долбоору аскердик белгилерди, атап айтканда погондорду, 5 пучтуу жылдыздарды колдонууну жөнгө салууну, башкача айтканда прокуратура органдарын бажы жана фискалдык органдарынын кызматкерлерин погон тагынуу укугунан ажыратуу, атайын наамдарды класстык чиндер менен алмаштыруу сунушталган. Ал эми башкы прокуратура улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин сунуштаган формалык кийимдердеги өзгөчө белгилерди алуу боюнча мыйзам долбоорго каршы. Бул тууралуу башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева билдирди. Анын айтымында атайын кызмат сунуштап жаткан мыйзам долбоор прокурордун көзөмөлүндө көз карандысыздыгына доо кетирип, башкаруу системасындагы кооптуу теңсиздикти жаратышы мүмкүн. Коңкубаева бул өзгөртүүлөр техникалык мүнөздө болгону менен прокуратуранын бийлик системасындагы алсыздануусуна алып келерин кошумчалады. А бирок Ташиевдин кете тургандыгын билбеген Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана регламент боюнча комитети прокуратура жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоорун жана атайын наамдарды ыйгаруу боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырган. 10 февралда Бишкек шаардык сотунда журналист Канышай Мамыркулованын апелляциялык арызы боюнча соттук териштирүү уланып, тараптардын жарыш сөзү башталды. Журналисттин адвокаттары сөз сүйлөп, коюлган айыптар негизсиз экендигин айтышты. Ишти караган судьянын башкада отуруму болгондуктан соттук жараян 13 февралга жылдырылды. 2025 жылы 3 июлда Бишкектин Октябрь райондук соту Канышай Мамыркулованы кылмыш жаза кодексин массалык башаламандыкка чакырык жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренелери менен күнөөлүү деп таап, 6 жылга кесип, 4 жылдык пробация жазасын чегерген. 3,5 ай тергөө абагында отурган журналист сот залынан бошотулган. Анын адвокаттары райондук соттун өкүмүнө каршы шаардык сотко арыз берген. Ал эми Бишкектин 1 май райондук соту Бишкек эркин экономикалык аймагынын мурдагы директору Кудурет Тайчабаровдун камактагы мөөнөтүн узартып, 2 мартка чейин тергөө абагында калтырды. Мындай чечим 4 февралда чыккандыгын райондук соттун басма сөз кызматы билдирди. Ички иштер министрлиги 2025 жылдын ноябрь айында Кудурет Тайчабаровду уюшкан кылмыштуу топтор жана мүчөлөрү менен байланышта болгон деген негизде кармаган. Тайчабаров ушул тапта Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жатат. Былтыр Жогорку Кеңешке шайлоодо ал номер 19 шайлоо округунан талапкер болуу ниетин билдирип, Борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазган. Боршайком 6 ноябрдагы отурумунда Кудурет Тайчабаров уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар деген негиз менен талапкер кылып каттуудан баш тарткан. Ошондой эле Бишкек шаардык сотунда Темирлан Султанбековдун тергөө учурундагы камакка алынышы боюнча апелляциялык арыз каралып, соттор коллегиясы 1 инстанциядагы чечимди күчүндө калтырды. Темирлан Султанбеков 17 мартка чейин камакта болот. Европа биримдиги Орусияга каршы санкциялардын 20 пакетинде Кыргызстанга каршы чара көрүү сунушундагы киргизди. Расмий документтин долбооруна караганда Кыргызстанга компьютерлердин санарип башкаруу станокторун жана радиоэлектрондук жабдууларды сатууга тыюу салынышы ыктымал. Анткени евро биримдик аталган товарлар санкцияларды буйтап өтүп, Орусияга реэкспорттолушу мүмкүн деп чочулайт. Уюм берген маалыматка караганда соода статистикасы боюнча былтыр жылдын алгачкы 10 айында Кыргызстанга евро биримдиктен импорттолгон санкция салынган кош максаттагы жогорку технологиялык товарлардын көлөмү Украинадагы согуш баштала электеги мөөнөт менен салыштырганда дээрлик 800%га ашкан. Ошол эле маалда товарлардын Орусияга болгон экспорту 1200%га көбүрөөк болуп чыккан. Сөз болгон товарлар Орусиянын аскердик технологиялык өнүгүүсүнө же коргонуу коопсуздук тармактарын жакшыртууга салым кошот деген жүйө менен санкциялык тизмеге киргизилген.
Ал эми банктардын арасынан Керемет банк, Капитал банк жана Тенгри Коин компаниясында санкциялык тизмеге киргизүү сунушу берди. Аталган банктарга криптоактивдер жана төлөм системалар жаатында кызмат көрсөтүп, Орусиянын Украинага каршы согушун колдогон деген кине коюлган. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 100 өлкөдөн коноктор катышат. Бул тууралуу Маданият министри Мирбек Мамбеталиев журналисттер менен болгон жолугушууда билдирди. Анын айтымында ачылыш аземи Кыргызстандын борборунда Бишкек аренада, ал эми негизги иш-чаралар Ысык көл аймагында бир катар маданий жайларда өтөт. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын эл аралык катчылыгынын башчысы Нурсултан Аденов ошондой эле 56 өлкөдөн 500дөн ашык чет элдик журналисттин Кыргыз Республикасына келиши күтүлүп жаткандыгын кошумчалады. Бул бүгүнкү күнгө карата жаңылыктардын негизгиси болду. Аны даярдап эфирге алып чыккан мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.